Кадыр деп, эмне үчүн кадыр деп койду? Алымдарыбыз айтат, бул кадыр кечеси, кадыр түнү, кадырдын мааниси үчөө. Биринчиси бул кадыр барк, аброй, шарапаттуулук, мартаба деген маанини билдирет. Бул дегени бир түндө адам баласы кадырлуу мартабага Алланын алдында жетет экен. Кадырсыз адамдар кадырлуу болот, тообасы кабыл болот, дуасы кабыл болот, 1000 айдан жакшыраак ибадаттын сообун алат. Мына ушунун себебинен Алла Таала 1000 айда кыла турган, бул 84 жылдын тегерегиндеги ибадат. Ошончо жылдагы ибадатты Алла Таала Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө бир түндө бергенге таяр болуп атат. Бир түндө бере турган болуп атат. Бул Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн өзгөчөлүгү, бул шарапаттуулугу. Акыркы үммөт болуп келген бейишке биринчи кире тургандар. Бир түнүндө 1000 айдан жакшыраак ибадаттын сообу бериле турган. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын шарапаттуулугунан Алла Таала өзүнүн айкөлдүүлүгү менен сиздерге биздерге ушундай тартуулаган. Андыктан бул неаматты биз кадырлап, жараткан Алла Тааланын алдында кадыр барктуу болойлу. Тугандар, бул биринчи мааниси. Демек, күнөөкөр адам, жакшы ибадат кыла албаган адам, ибадатта кемчилдик кетирген адам, кандайдыр даражасы төмөн адам, бардык адамга Алла субханаху ва таала ушу кадыр түнүнүн урматынан кадырын көтөрөт экен. Кадыр баркын көтөрөт экен. Жараткан Алла Тааланын алдында кадыр баркы көтөрүлгөн адам анын түбөлүктүү болот. Анын бактысы түбөлүктүү, баркы түбөлүктүү, шарапаттуулугу түбөлүктүү. Ошондуктан бул кадыр түнүнүн биринчи мааниси бул кадырлуу, шарапаттуулук, мартабалуулук деген мааниде. Экинчи мааниси кадыр бул тагдырдан. Бардык биз мусулман адам Алланын тагдырына, мындайча айтканда, илимине бардыгын билет. Алла Таала билип койгон бардыгын. Ушуга биз ыйман келтиребиз. Тагдыр Алланын сыры. Алла субхана ва таала бенделерге буну жашыруун кылган. Алла Таалага бул ачык нерсе. Ушул Рамазан айдан кийинки Рамазан айга чейин, ушул кадыр түндөн кийинки кадыр түнгө чейин эмне болорун бирөөнө да маалым эмес. Бул ааламда кайсы жерде тынчтык болот, каерде согуш болот, ким дүйнөгө келет, ким дүйнөдөн кетет, ким дүйнөгө калат, ким оору табат, ким шыпа табат, ким балалуу болот, ким болбойт, ким уулду, ким кыздуу болот. Бунун бардыгын Алла субхана ва таала келечектеги бир жылдагы ошо тагдырдын мааниси Алла Таалам периштелерге чечимдерди, буйруктарды тапшырат экен. Ким канча ырыскы жейт, канча жамгыр жайт, канча дан, канча мөмө жемиш чыгат. Бунун бардык бир жылдын ичиндеги тагдыр жада калса, ким ажылыкка барат, ким барбайт. Ушуга чейин риваяттарда келет тугандар. Бул тагдырда Алла Таала ушу түнү периштелерге тапшыра турган түн экен. Кээ бир риваяттарда келет улуу периштелери. Жабраил периште, Микаил периште, Исрафил периште, Малакул Маут, жан алгыч периште Азраил. Ушу төртөөнө тапшырылат дейт. Кандай болгон чакта дагы Жабраил периште өзү түшө турган түн. Жабраил периште өзү түшө турган түн ушу кадыр түн болот. Улуу периште, ыйык периште, таза периште, Рухул Кудус. Куранда Алла Таала буну рух деген, Рухул Кудус деген, Жабраил Амин деген аманатгөй, бардык периштелердин мырзасы, бардык пайгамбарларга алып келген Алланын кабарчысы. Мына ушул Жабраил периште өзү баш болуп, булар нурдан жаралган, жакшылыкты алып келет. Алла Тааланын тарабынан береке алып келет, бакыт алып келет. Өзү эле эмес, бардык периштелердин жетекчилигинде. Бардык периштелерди кошо алып келет экен. Жерге периште батпай калат экен. Демек, экинчи мааниси бу тагдырды кечеси, кадыр кечеси деген тагдырдын маанисинде экен. Буну билип алдык. Үчүнчүсү кандай? Үчүнчүсү тар дейт. Тардык. Бир жайга 10 киши бата турган болсо, 11 киши кирсе, кандай жай тар болуп калат. Буну тар деген мааниси, тардыктын маанисинде. Ябусуда рызка лима яша ва якдир. Алла Таала кимге кааласа рызкыны кең кылат, кимге кылса тар кылат дейт. Якдир, тардык. Бул деген кандай? Алла Таала ушул түндүн урматынан Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн сыйлоо катарында тагдыр кечесинде, кадыр кечесинде ушунчалык көп периштелер түшүрөткен, жер тар болуп калат экен.
Периштелерге жер тар болуп калат экен.